Assalamu alaikum, урматтуу бага өстүрүү Кыргызстан каналын көрүүчүлөр, кутман күн барыңыздарга. Бүгүн 21 май, Малина бактын ичиндебиз. Азыр көрсөтө турганыбыз өткөндө 15 күн мурда жасалган чеканканын жыйынтыктарын көрсөтөйүн деп атам. Процесс кандай жүрүп атат? Алдыбыздагы мынакей чеканкадан кийин 3 сабактын өсүп чыкканын көрүп турасыздар. Мына ушул жерден үзгөнбүз. Азыр мына 10 күн стрессте тургандан кийин бул жерден 3 өсүндү өсүп чыкты. Бул бизге эмне берет? Бул өсүндү чыгарып эле дагы бир аздан кийин 10 күндөн кийин мөмө байлаганга гүлдөгөнгө аракет кылат. Бул буйруса күзүндө бизге мөмө берет. Биринчиден мөмө эрте болот, экинчиден кышка калып кетпейт, үчүнчүдөн мөмө көбөйөт. Көрсөңүздөр болот мынакей чеканкадан кийинки өсүндүлөр мына 1, 2, 3. Эгерде өтө жакшы бага турган болсоңуздар, мына 4-сү дагы кээде өрчүшү мүмкүн. Эгер начар багыла турган болсо, демек бирөө гана чыгарат. Азыр биздик 3 чыгарып келатат. Демек өсүшү жакшы. Бул биринчи алдыңкылардан болуп үзгөндөрүбүз. Мынтип өсүп келатат. 1-июнга чейин алса болот. Мына ушуну кырмайбыз. Үзүп алып коебуз. Эми бул жерден 10 күндөн кийин мына ушундай өсүндүлөр өсүп чыга баштайт. Туугандар, үзгөндөн кийин сөзсүз түрдө азыктандырыш керек. Эмне менен? НПК менен. Эгер сиздер жериңиздерден 1 тонна малина алган болсоңуздар, ошол малина менен кошо жерден 27 килограмм азот, 16 килограмм фосфор орто эсеп менен, 20 килограммдай калий жерден кете баштайт. Демек, алынган нерсенин ордуна коюш керек. Эмне менен? Кык менен, биогумус менен, чириндилер менен, НПК менен кайра ордуна койсоңуздар болот. Бир айтып кете турган нерсе, бизде орто бышар деп айтылат мына. Көрдүңүздөр, жаңы чыгып келаткан өсүндүдөн мына ушундай мөмө бүчүрлөр пайда болот. Эгер буну үзүп кое турган болсоңуздар, мындан кайра өсүп чыкпайт. Анткени мынакей көрүп атасыздарбы? Өсө турган жеринен гүл бүчүр кармап алган. Мына ошол орто бышар малиналар чеканка жасалбайт. Кармайбыз, үзүп коебуз. Кыркса деле болот. Малиналарды дагы эле чаңбаштырып атат. Мына бул улуу теримдеги малиналар. Жайкы малиналар. Бул болсо жанагы көрсөткөн орто бышар. Азыр мына алып аткандарыбыз булар күздө бышат. Булар сентябрь айында бышат. Бул жерден дагы 1 метрге чейин өсөт. Андан кийин гүлдөп, мөмө тийе баштайт. Туугандар, мына орто бышар. Как раз ушул жерде үзүп коюшкан экен, мына көрүп атасыздарбы? Орто бышарды үзүп койгондон кийин дагы мынакей гүлгө аракет кылып атат. Муну үзбеш керек эле, бирок үзүп коюшкан. Эми астынан мынтип күчтүү болгон үчүн малина, күчтүү багылган үчүн кайра чыгарып гүлдөп жатат. Эгер күчтүү болбосо, анда астынан гана мөмө тийип, учундан мөмө тийбей калмак. Чеканка качан жасалат? Чеканка май-июнь айында жасалат. Мына ушул биздин зым шаблон бизге 1 метрге жетпеген 80 сантиметр болгондо алып койсоңуздар болот. Алып койдук мынакей. Бул жерде стресс абалында турат дагы мынакей. Мындан эми гана бүчүр пайда болуп, эми өсүп баштайт. Туугандар, чеканка боюнча азыраак сөз болду. Сиздер менен Бага Өстүрүү Кыргызстан каналы болду. Комментарийге жазып коюңуздар. Суроолор болсо ошол жактан жооп беребиз. Бул чеканка июнь айына чейин жасалат. 1-июнга чейин жасаса болот, андан кийин жасаса кеч калышы ыктымалдуулугу бар. Сиздер менен Бага Өстүрүү Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар.